Бул видео социалдык тармактарда желдей тарап коомчулук арасында кызуу талкууну жаратты. Кийинчерээк тасма Ош облусунун Араван районунда парламенттик шайлоого аттанган партиянын эл менен жолугушуусунда тартылганы маалым болду. Азыр мен Араван районунун борборунан 2 километр алыстыкта жайгашкан аймакта турам. Буга чейин ушул социалдык тармактарда тараган видео дал мына ушул жерде болгон окуяны чагылдырат. Парламенттик шайлоого аттанган партиянын кандидаттары өздөрүнүн үгүт иштерин жүргүзүү үчүн келип, бирок жыйынтыгында бул жолугушуу мушташ менен аяктаган. Жаңжал 20 сентябрь күнү кечинде болгон. Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүт иштерине 100гө жакын жаран чогулган. Күбөлөрдүн айтымында жаңжалдын келип чыгуусуна эки башка партиянын тарапташтары ортосундагы чыр себеп болгон. Өз ара пикир келишпестик чоң мушташка айланып, бир канча жеңил автоунаа талкаланып, 12 киши денесинен ар кандай жарат алып ооруканага түшкөн. Кече 20 сентябрь күнү бизге бир 12 бейтап кайрылган. 12 бейтаптын 6 бейтап травматология бөлүмүнө жаткызылды. 6-оосу жараттар жеңил болгонуна байланыштуу алар үй шартына жөнөтүлдү. Эми бул бизге азыр жаткан больнойлордун диагноздору бардыгы закрытый черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга менен келишкен бардыгы. 6 бейтаптын 2 бейтаптын мурундан жарат алган сөйөктөн сынганы бар. Бир бейтаптын оң колунун манжасы сөөгү сынган. Азыркы балда балдары жакшы. Окуя болгон күнү Мекеним Кыргызстан партиясы расмий билдирүү таратты. Ага ылайык 20 сентябрда партиянын талапкери Илхам Маннанов Араван районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрүп жатканда чагымчыл топ жыйынды үзгүлтүккө учуратып, чатак чыгарган. Бирок партия билдирүүсүндө чагымчыл топ кимдер экендигин жазган жок. Биз окуя боюнча кандайдыр бир маалымат алуу үчүн партиянын Аравандагы штабына кайрылдык. Бирок топ болуп тизиле турган спорттук дене түзүлүштөгү жарандар штабка кирүүбүзгө тоскоолдук жаратты. Саламатсыздарбы? Кирсек болобу экен? Штаб башчысы керек. Штаб башчы жок эле. Силер ким болосуңар? Өзүңөр тааныштырып койсоңор, эми кызматыңар бар да. Ушул силерге жөн эле. Жөн эле болсоңор, анда силер жооп бербешиңер керек да бизге. Жок, билебиз. Чекишиңиздер. Ушул тапта жабырлануучуларга соттук медициналык экспертиза дайындалып, келтирилген чыгым эсептелүүдө. Милиция мушташка катышкан 10 адамды кармап, ооруканадагы токмок жегендер дарылануусу бүткөн соң суракка чакырылат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын жоопкерчилиги боюнча кандайдыр бир маалымат берүү эрте экендигин айтат. Эгерде талапкерлер бири-бирине карата ашыкча сындай турган болсо, ашыкча мындай абийирлер шек келтирип турган болсо, анда сөзсүз түрдө аларга эскертүү берилет. Алар тизмеден талапкерлердин тизмесинен да алынып салынат. Ал бул эми Араван боюнча сураганда, Араван боюнча айтып атам да, бул укук коргоо органдарынын компетенциясында. Ошолордун жыйынтыгы менен анан шайлоо комиссиялары дагы ошого карата чара көрөт. Бул окуядан соң Араван райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Сактан Исмаилов жумуштан алынды. Мындан башка дагы бир катар кызматкерлер тартип жазасына тартылат. Ал арада премьер-министр Кубатбек Боронов ички иштер министрлигине эки партиянын өкүлдөрүнүн ортосунда чыккан жаңжалды тез арада иликтөөнү тапшырды. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.